5 жаштагы кыз антисептик ичип алып чарчап калган. Казакстандын Акмола облусунда 5 жаштагы кыз антисептикти ичип алып чарчап калганын казак маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Сандыктау райондук ооруканасына 5 жашар кыз келип төшкөн. Наристе клиникалык өлүм абалында болгон. Дарыгерлер өпкөнү жасалма демалдыруучу аппаратка кошуп, тийиштүү чараларды көрүшкөн, бирок кыз ооруканага келгенден жарым сааттан кийин каза болгон. Белгилүү болгондой, 5 жаштагы кыз 27 жаштагы тууганы менен үйдө калган. Апасы ал күнү жумушта жүргөнү айтылат. Кыз антисептикти шире деген ойдо ичип жибериши мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Булак Ринг KG. Кайрат Прембердиев: кайсы бир ырчы бир партиянын сөзүн сүйлөп койсо, ошого ишенип добуш берген элибиз деле кызык экенбиз. Эстрада ырчысы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Прембердиев шайлоодо үгүт иштеринде жүргөн ырчыларга алданбоого чакырды. Кайсы бир ырчы бир партиянын сөзүн сүйлөп койсо, ошого ишенип барып добушун берген элибиз деле өзүбүз кызык экенбиз. Ошол үчүн айтарым, элим, добуш берерде 1000 жолу ойлонолу, дейт ырчы мырза. Эскерте кетели, ал буга чейин үгүт иштерине катышып келгендиги үчүн уялгандыгын айтып чыккан. Булак Фабула. Айгерим: Садыр Жапаров аяш атам жаткан абакка кычкылтек концентраторлорун, пульсоксиметрлерди жөнөттү. Айгерим Расул кызы саясатчы Садыр Жапаров жаткан абакка медициналык жабдууларды жардам катары жөнөттү. Бул тууралуу өзү жазып чыкты. Элдин уулу, элдик патриот Садыр Жапаров аяш атам жаткан абакка Кыргыз Республикасынын номер 1 түзөтүү колониясына учурдагы пандемиядан алдын алуу максатында кычкылтек концентрат аппараты жана пульсоксиметрлерди жөнөттүм. Турмуштан адашкан ал жакта кимдир бирөөнүн атасы, баласы, сүйүктүү жолдошу, жакыны жатат. Алар дагы биздин жарандар, кайдыгер карабай, жардам берели. Баарыбыз Аллахтын колундабыз, дейт ырчы. Булак Аргумент KG. Айпери Кубик кызы: эң биринчи хиджабымды сиз салып бериңиз. Аллах ыраазычылыгы үчүн түбөлүккө чечпейм, деди. Айпери Кубик кызы аны көрүп жоолук салынгысы келип, алгачкы жоолугумду сиз салып бериңиз деп келген көрөрманынын башына жоолук салды. Аллахыма чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Айпери эже: көптөн бери намаз окуйм, бирок апамдар хиджабка каршы эле. Сизди көрүп, Кубиктин кызы хиджаб кийиптир, жоолук сонун жарышат экен, кие бер деп уруксат берди. Эң биринчи хиджабымды, жоолугумду сиз салып бериңиз. Аллах ыраазычылыгы үчүн түбөлүккө чечпейм, деди. Аллахыма шүгүр, мени себепкер кылганына. Ушундай эже сиңдилерим көбөйө берсин буйруса, дейт ырчы кыз. Булак Фабула. Валентина Шевченко менен Дженнифер Майя күзүндө беттешет. Валентина Шевченко Дженнифер Майя менен күзүндө беттешке чыгат. Бул тууралуу UFC президенти Дана Уайтка шилтеме берип, Барометр билдирет. Кыргызстандык Валентина Шевченко UFC'деги кезектеги мушташы 21 ноябрында болот. UFC президенти Дана Уайт UFC 255 алкагында 2 титулдук мушташ боло турганын жар салды. Жеңил салмактагы чемпион Дейвисон Фигуэредо менен экс-чемпион Коди Гарбрат беттешет. Ошондой эле Валентина Шевченко менен Дженнифер Майя күч сынашат, деп айтылат маалыматта. Булак Барометр. Өлкөгө Россиядан 420 кыргызстандык келди. Бүгүн Москва-Бишкек каттамы боюнча Кыргызстанга Россиядан 420 кыргызстандык келди. Арасында жашы жетелик 35 бала бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Бул каттам менен Россиянын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан студенттер, кош бойлуу жана жаш балалуу аялдар болду. Мындан сырткары, мекенине келүүгө олуттуу себеби бар: катуу ооругандар, операция болгондор, жакындарын жоготкон жана кыйын тагдырга туш болгон кыргызстандыктар келишти, деп айтылат маалыматта. Пандемиядан улам чет жерлерде калып калган мекендештерди алып келүү боюнча аракеттер улантылып жатканын Тышкы иштер министрлиги белгилейт. Булак Назар Ньюс. Эч нерсе билбей жыгылдым. Өлүмгө даярданып, үй бүлөсү менен коштошкон дарыгердин баяны.
Ат башы райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун жетекчиси Токторбай Кадыркунов пневмония дартына чалдыгып илдетти жеңген адамдардын бири. Аймактык кабарчы аны менен таанышты. Өзүнүн айтымында 1963 жылы 31 майда Ат башы районунун Акжар айылында туулган. 1981 жылы Оттук айылындагы орто мектепти аяктап, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын тиш дарылоо факультетине кирип, 1986 жылы бүтүргөн. 1987 жылы Нарын облусунан интернатурадан өтүп, 1 жылдан кийин Ат башы районуна келген. 1993-97 жылга чейин Ак Сайда башкы дарыгер, 2013-2018 жылга чейин профсоюз уюмунун төрагасы болду. 2018 жылдан бери Ат башы райондук үй-бүлөлүк медицина борборунда директор болуп эмгектенип келет. Жалпысынан 34 жылдан бери медицина тармагында эмгектенүүдө. Эпидемияга байланыштуу көп иш, пландар аткарылбай калды. 2018 жылы Туркия мамлекетинин ТИКА компаниясы менен келишим түзүп, долбоор жазып отуруп ушул имаратты капиталды коңдоодон өткөрдүк. Мурда электр менен жылытуу болсо, азыр комбинированный жылытууга өткөрдүк. Былтыр көмүр менен чыктык. Ошондо азыр 420 000 сом үнөмдөдүк. Котелди Аскар Салымбековдун жардамы менен салдык. Быйыл эпидемияга байланыштуу көп иш, пландарыбыз аткарылбай калды. Азыр бир гана элдин ден соолугун ойлоп, эпидемия менен күрөшүп жатабыз. Аба жетпей, эч нерсе билбей жыгылып калдым. Апрель айында чыйрыгы ооруп калдым. Үйдөн дарыланайын деп жаттым, бирок дене табым түшпөй, дем алуу оорлошуп, кысылып бараттым. Аймактык ооруканага тез жардам менен бардык. Келгенде өзүм эле басам го деп ойлогом. Бир кадам басканда эле аба жетпей, эч нерсе билбей жыгылып калдым. Ал жакта 15 күн жатып дарыландым. Дарыны да алгың келбей калат экен. Бул оорунун азап тозогун мен өзүмдүн жон терим менен сездим. Аба кирбесе, тениңе дары, улам ийне сайылып жатса, жагымсыз нерсе. Чындыгында кыргызчылык кылып, үй-бүлөмдү ойлоп, жакшы калгыла дегенге чейин бардым. Айыгып ушул деңгээлге жетем деген үмүттөн дагы алыс болуп калгам. Себеби аябай катуу оорудум. 3 ай кыйналып, ден соолуктун баркын сездим. Элим деп күйгөн эр азаматтарга таазим. Эл биз көргөн азап тозокту көрбөсө экен деген аракет менен жардам берип жатабыз. Бизде бүт шарт бар, дары жетиштүү. Дарылар дагы демөөрчүлөрдүн арты менен келип жатат. Элибиздин патриот уулдарына рахмат. Элим деп күйгөн эр азаматтарга таазим. Иштеп жаткан медиктерибизге рахмат айтам. Өзүн аябастан костюмдун ичинде 1 саат жүрүшөт. Бул оор абалга алып келет. Тердеп, костюмду 4 сааттан кийин чечкенде карасаңыздар, өтүктүн ичи сууга толуп калып жатат, кийимдери сыкма болот. Медиктер эмне үчүн көп ооруп калып жатат? Ушундай ысык суукка орунганда ооруп калууда. Баарына ден соолук, үй-бүлөлөрүнө бакубатчылык каалайм. Ушундай кырдаалда кимдин ким экендиги билинет. Ушундай кырдаалда кээ бир манчыркаган байлар малынын туягын санап, камырабай жатышат. Кенедей балдар атайын идишке чогулткан акчасын алып чыгып жардам бергенин көргөндө ыйлагың келет экен. Өткөндө бир апа келиптир, 7 балалуу экен, пенсиясын берип жатат. 2 бет кап болсо дагы алгыла дегендер болууда. Элге ыраазы болот экенсиң. Көп түкүрсө көл болот деген ушул экен. Биздин элдин аң сезимин ушул оору дагы көтөрүп койду деп ойлойм. Үй-бүлө. Келинчегим дагы медик, азыр пенсияда. 4 балабыз бар. Улуу балабыз келинчеги экөө тең биздин жолубузду жолдоп дарыгер болушту. Кийинки уулум Ат башыда укук коргоо органдарында эмгектенет. Кийинкиси Россияда иштейт. Кичүү уулум 10 класс болду. 3 неберебиз бар. Булак турмуш KG.